бүгүндө Балыкчы шаарында отурумдук оңдоп түзөө иштери мектеп жана бала бакчаларда жүрүп жатат. Ошолорго алгач токтолуп кетсеңиз, ал жерде кандай жүрүп атат, былтырга салыштырмалуу эмнелер өзгөрүү болуп атат, канча каражат бөлүндү? Бүгүнкү күндө бизде Балыкчы шаарыбызда 10 жалпы билим берүүчү мектебибиз бар. Жалпысынан 400 мугалим эмгектенет. Ошондой эле 11 бала бакчабыз бар, мамлекеттик, муниципалдык. Жалпысынан 79 тарбиячы эмгектенет. Азыркы учурда бүт мектептерде, бала бакчаларда отурумдук ремонт жүргүзүлүп атат. Эң маанилүү эмнени айтып кетким келет, быйыл ошол отурумдук ремонтуна өкмөт тарабынан абдан жакшы акча бөлүндү. Мисалы айтып кетсек, ага чейин мектептерге 680 миң бөлүнсө, азыркы учурда 3 миллион 253 миң бөлүндү. Бул мындайча айтканда 4 эсе 5 эсе көп акча бөлүндү да. Бүгүнкү күндө тендер ойнотулуп, эң сапаттуу, жакшы краскалар алынды. Мисалы айтып кетсек, эгерде мурун мектептерге толук кандуу ремонтко краскалар, ар кайсы дагы керектүү жабдуулар жетпесе, азыркы учурда ошол эле краска, ошол эле акитаж, ошол эле дагы бир майда чүйдөлөргө кенен жетип, буюрса мектептерде сапаттуу ремонт жүргүзүлүп атат. Ошондой эле бала бакчаларга жергиликтүү бюджеттен дайыма акча бөлүнөт. Быйыл 800 миң сом бөлүндү. Ошол 800 миң сомго тендер ойнотулуп, буюрса бала бакчаларда да сапаттуу ремонт жүргүзүлүүдө. Эл арасында, ата элдер арасында сөз болуп атты эле да, мектептеги ремонттоо иштерин мугалимдер өзлөрү жасайт экен, ремонт иштери үчүн каражаттар алынат экен депчи. Ошол жагы кандай болду? Жергиликтүү бийлик тарабынан, ошол эле жергиликтүү бюджеттен азаматтардын иштин демилгеси менен 1,5 миллион сом бөлүндү. Ошол работасына, жумушуна бөлүндү. Ага да тендер ойнотулуп, буюрса бизден Корона КЖ строй утуп алып, сапаттуу ремонт иштерин бүтүрүштү да. Мен ойлойм, бул да абдан чоң жардам бизге. Мисалы, ага чейин туура маселе турчу ремонт работасына. Себеп эмнеден чыккан? Анткени мурун трудовая практика деген бар болчу. Мисалы, ошондой эле 8 класстын, 10 класстын балдары класс эжейине ремонт иштерине жардам берчү. Бирок жаңы билим мыйзамына карата ошол балдарды эч кандай жумушка, ошондой эле эмгек трудовой практикасына токтотуу салынды. Ошол негизинен ошол көйгөй жаралып калды да. Эми быйыл ошол биздин жергиликтүү бюджеттен 1,5 миллион бөлүнүп, ошол эле именно работасына ошол жардамы менен буюрса мектептерде сапаттуу ремонт иштери жүргүзүлдү. Ал эми ошо жылуулук иштерине да токтоло кетип турган болсок, ал жактарынан дагы баягы кышка даярдык жөнүндө ушул айларда даярданып башташты эмес беле? Ал тарабы кандай болуп атат? Ооба, азыркы учурда толук сметалар түзүлүп, бизде бала бакчаларды, мектептерди көзөмөлгө алган мастерибиз бар. Ошол мастер менен биргеликте комиссия түзүлүп, толук мектептерди, бала бакчаларды комиссионно карап чыгышты. Кандай дагы бир жерлерди жасаш керек, ошол смета буюрса түзүлүп, тендер ойнотулса, ремонт иштерин баштайбыз. Быйыл деле мурункудан 2 эсе көп акча бөлүнүп, буюрса бир топ нерселер оңдоп бүтүлгөн да. Ошол кышка даярдыктар буюрса жакшы. Ремонттоо иштерин деген мисалга ала турган болсок, мектепти 3 кабат боло турган болсо, 3 кабатын тең мындай сырдап, актап эмес, биринчи бир кабатын толук бүтүрүп алып, андан кийин экинчи кабатына өтсө дегендей да бир сунуштар, пикирлер айтылып атты эле да. Негизи кандай каралды? Отурумдук ремонтко акча каражаты бөлүнөт, ошол эле республикалык бюджеттен жана жергиликтүү бюджеттен. Ал ичиндеги ремонтко дайыма жыл сайын өткөрүлгөн ремонтко бөлүнгөн акча. Андан тышкары, эгерде кандай бир көйгөйлөр болсо, ошол эле смета түзүлүп, ошол биздин жергиликтүү бийлик тарабынан STEAM грантка биз жазабыз. Ошол мектептерди УМС менен макулдашуусу менен, анан ошол мектептер, мисалы, азыр айта кетсек, бизде Зура Исаева атындагы мектеп гимназияда STEAM гранттын эсебинен, мисалы, мектептин астын бүт брусчатка коюлду. Ошондой эле мектептин ичин күн тарабы толук пластик терезелер коюлду да. Дагы айта кетчү нерсе, мисалы, быйыл 3,5 миллионго бизде Бөкөнбаев мектепте толук ошондой эле мектептин алды брусчаткаланат, жана ошондой эле алардын китепкананын
терезелери, эшиктери эски болгондуктан толук ошол пластикага алмашылат. Ошондой эле бизде бала бакчабыз бар Наристе. Былтыр STEM гранттын эсебинен ошондой эле 3,5 миллион сомго экинчи этажы жасалган. 3 миллион 200 миңге толук кандуу STEM гранттан өтүп атат. Буюрса быйыл ошол Наристе бала бакчабыз толук капитал ремонттон өтөт. Министрлик тарабынан да азыр маалыматтар чыгып атпайбы? Мугалимдерге ноутбуктарды берүү боюнча, камсыз кылуу боюнча, ошондой эле мектептерде толугу менен жаңы окуу китептери менен камсыз кылуу боюнча деп ошолорго дагы токтолуп өтсөңүз, ал жерде кандай жаңылыктар болот? Азыр сиздер баарыңыздар билгендей, биздин министрибиз доктор Гүлшара Шаиевна ошондой эле биргеликте өкмөт менен жаңы программа иштелип чыкты, Алтын казык деген. Ошол Алтын казыктын программанын негизинде буюрса мектептер 12 жылдык окутууга өтөт. Себеп 12 жылдык окутуу бул чет өлкөлөрдө окуучулар 12 жылдык окутуудан өтөт. Бул международный стандарт деп коет. Биз дагы замандан калбай ошол дүйнөлүк туура келген стандарт коюшубуз керек да. Ошол себептен Алтын казык программа иштелип чыккан. Анын ичине бирден бир 12 жылдык окутуу кирген. Ошол 12 жылдык окутууга токтолуп кетсек, бизде мына азыр айтылып атпайбы, нулевой класс бар, 1-2, 11 класс менен бүтсө, ошол эле нулевой класс 1 класс болот, 11 класс 12 класска айланат да. Себеп бул жерде балдар эч кандай жылдан уттурбайт. Ошол эле 17 жашта мектепти аякташат. Бирок преимущество эмнеде? Преимущество ошондо, что ошо менен тышкары мына азыркы учурда дүйнөлүк стандартка туура келген ошо Сингапур программасы, азыр эмне талап коюлуп атат? Мо PISA STEM программасы. Балдар сабактан эмнени үйрөнсө, жашоодо ушуну колдонуу билиш керек да. Ошол программа эң бизге ылайык туура келген Сингапурдун программасы. Ошол негизинде азыр министрлик тарабынан ошол китептер буюрса чыгарылып атат. Кыргызстанга толук ал китептер камсыз болот. Ошол китеп менен буюрса биздин окуучулар окушат. Мындайча айтканда, билим сапаты жогорулайт. Лицейлер бар, профильное обучение деген. Ошол жерде лицей менен биз келишим түзүп, ошол келишимдин негизинде 10, 11, 12 класстын окуучулары мектептен билим алышат дагы, ошондой эле биргеликте лицей тарабынан да кесиптин да бир ээси болушат. Кыздарга айта кетсек, ошол эле тикмечи болобу, кондитер болобу, эркек балдарды айтып кетсек, сантехник, электрик кесипти тандап алабы. Буюрса 12 жылды бүткөндөн кийин, окууну бүткөндөн кийин мектепте аттестат менен биргеликте ошол лицейдин сертификат болобу же диплом болобу, ошонун ээси болуп чыгышат да. Ошондо мектепте окуп атып эле, анан параллельно лицейден окуп алат турбайбы? Лицейге кайсыл учурда барып алышат? Мектеп сабак учурунда эле атайын жерлер? Азыр мындай пландалып атат. Бизде эми шаар болгондуктан, мисалы лицей жакын эле. Ошол эле эртең менен сабакка барышса, жогорку класстар түштөн кийин 1 саат барып, ошол лицейден билим алышат. Азыркы планда ошондой. Анан дагы жакындаганда кандай бир может кичине өзгөрүүлөр болобу, бизге толук айтылат да. Республикадагы мугалимдердин бардыгын ноутбуктар менен камсыз кылабыз деген дагы жаңылыктар чыгып атпайбы? Ошол тууралуу азыркы учурда сиздер тарапка кандай жаңылыктар болуп атабы, келип атабы, эгерде камсыз кыла турган болсо ноутбуктар? Бизге ошол министрлик тарабынан доктор Гүлшара Шаиевна да түшүндүрмө беришкен. Ар бир мугалимге ноутбук берилет. Ошол ноутбук жөн эле мындай эле ноутбук болбойт. Анын ичинде санариптештирүү боюнча толук программалар болот да. Ошол ноутбуктун ичинде мугалим кандай иштеп атат, кандай билим сапатын көрсөтүп атат, кандай программаларды ишке киришип атат, натыйжасы кандай, ошонун баарын ошол ноутбук аркылуу министрлик тарабынан көзөмөлгө алат ар бир мугалим. Бир да билим бербей, бир да сабак окутпай, бир да эчтеке кылбай жалпы мугалимдер эч кандай иштей албайт. Мында приоритет кыйын, ошондой эле инновация менен жакшы билим сапатын көтөргөн, ошондой эле креативдүү мугалимдер министрлик тарабынан да бааланат, зарплаталары да көбөйөт алардыкы. Ошо министрлик тарабынан айткандай, азыркы учурда мугалим жөн отурбай иштеш керек. Иштеп
балдарга болгон Сапат билим бериш билимин, керек, болгон сапатын көрсөтүп, мындайча айтканда инновационный, креативный мугалим болуш керек да. Билимди эч качан токтотпостон өркүндөтүш керек да. Окуш керек. Азыркы учурда заман талабына туура келиш керек. Ал мугалимдин өзүнөн да. Мисалы үчүн бизде курстар бар. Ошол курстарга катышып, интернет деген бар. Интернеттен көп керектүү материалдарды алып, ошол эле китептер бар. Китептерден окуп ишылса, азыркы талап ошондой да. Билими күчтүү гана мугалим калып балдарга билим бере алат. Ушул министрликтен келип аткан жаңылыктарды Балыкчы шаарындагы мугалимдерге, Балыкчы шаарындагы баягы ата-энелерге, окуучуларга сиздер тараптан дагы маалыматтар берилдиби? Толугу менен алардын кабыл алуусу кандай болуп атат? Мугалимдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү, талкуулар өтүлдү. Бирден бир сеп бизде азыркы учурда эң көп, мындайча айтканда, талап усулдук кабинетке коюлду. Эң негизгиси ошол усулдук кабинеттин жумушу абдан зор, абдан чоң да. Мисалы, ошол усул жагынан жардам берүү, ошол мугалимдерди үйрөтүү PISA STEM программасына бирден бир бул, мындайча айтканда, усулдук кабинеттин жумушу да. Балыкчы шаарында мугалимдердин жетишсиздиги боюнча дагы айтып кетсеңиз, канча Бизде эң эле жетишсиз бул так илимдерден. Туура азыр зарплата жогорулап, жаштар бизге келип атат. Бирок чын эле тилекке каршы математика, химия, биология мугалимдери аз да. Химия, биология чындап эле оор предмет. Билимге абдан көп көңүл бурулуп атат. Ошол эле өкмөт тарабынан, ошол эле президент тарабынан. Мындан кийин мен ойлойм, что жаштар патриот болуп, буюрса ошол мектепке билим бергенге келишет деп ишеничтемин да, жаш кадрлар. 2023-жылдын бүтүрүүчүлөрүнө кайрыла турган болсокчу, Балыкчы шаары боюнча окуучулардын баягы билим сапаты, билим деңгээли канчалык деңгээлде болду? Эмнени көрсөтө алдыңыздар? Бизде эми көрсөткүчтөр алтын тамга деген бар, олимпиадаларыбыз бар, ошондой эле ЖРТнин жыйынтыгында көрсөткүчтөр болот. Эми айтып кетсек, быйыл бизде алтын тамгадан 2 окуучу кызыбыз буюрса жакшы результат көрсөтүп, бул Толстой мектеп гимназияда бир окуучу Кубанычбекова Бермет, ошондой эле номер 3 Канат Аликович Абдылдаев мектебинин окуучусу Нурланбекова Сезим алтын тамганын тестин тастыктап, ошол кызыл аттестаттын ээлери болушту. Ошол эле ЖРТнин жыйынтыгы менен айта кетсек, бизде окуучуларыбыз алтын сертификатка ээ боло алган жок, бирок проходной балл 12%ка көбөйдү да. Бул мындайча айтканда 115-120 балдан өйдө алышты да. Өкмөт тарабынан биз жалпы эле республика боюнча үй тибиндеги бала бакчаларда ачуу тапшырмалар берилди эле. Балыкчы шаарында бүгүнкү күндө ошол тапшырмалар кандай аткарылып атат? Канча бала бакча ачылды? Ахват ошол эле бала бакча барган балдардын саны жалпы Кыргызстан боюнча бир 30% эле гана түзөт экен да. 70% балдар тилекке каршы бала бакчага барбай элекен. Мындай караганда ошол бала бакча барган баланын билим сапаты үйдө отурган баланы салыштырганда бала бакчага барган бала абдан тың болот экен. Ошол эле тамгаларды билип, ошол эле окуганды, ошол эле ой жүгүртүүсү каныкидей айырмаланып турат да. Ошол себептен өкмөт тарабынан анализ жасалып, мониторинг жүргүзүлүп, бизге ошондой тапшырма түшкөн. Мектепке чейинки балдарды көбүрөөк бала бакчага камтууну. Ошол себеп менен өкмөттүк акселераторлор программасы чыккан. Ошол өкмөттүк акселераторлор программасынын негизинде ошол үйдө отурган жеке ишкер, ошол эле үйдө отурган айымдарга жакшы шарт берилген да. Үй тибиндеги бала бакчаны ачууда мен ойлойм, бул айымдарга абдан бир жакшы шанс да. Өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөткөнгө себеп. Үйдө отурганда ошондой эле өзүнүн балдарын багат жана кошумча иштеген үй бүлөлөрдүн балдарын да багып бере алат да акчага. Бул абдан жакшы. Мамлекеттик бала бакчаларга алып бара албаган ата-энеге дагы бул да бир мүмкүнчүлүк да баласын киргизгенге. Андан тышкары ошол өкмөттүк акселераторлордун негизинде айымдар келип окуп билим алышса да болот да. Ошол кантип ачат, кандай шартта ачат. Учурда үй тибиндеги 2 бала бакчабыз буюрса ийгиликтүү иштеп атат да. Мен ойлойм, бул да бир кичине болсо дагы уже жетишкендик да. Мындан кийин мындан да көп үй тибиндеги бала бакчаларыбыз ачылат Балыкчы шаарында.